Assalamualaikum, ардактуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биздин бүгүнкү кайрылуубузду колдоп жана ошондой эле биздин демилгебизди кош колдоп элге кеңири таратасыңар деген тилек ишеничтебиз. Биздин кайрылуубуз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз кыргыз эли азыркы учурда баарыбызга маалым болгондой эле Тажикстан өлкөсүнүн Кытай Эл Республикасынын алдындагы $500 миллиард жакын карызы үчүн чегарага жакын Тоолу Бадакшан айыл автономдук областын Кытай өкмөтү өз карамагына алгандыгы кыргыз элибиздин, биздин жалпыбыздын жүрөгүбүздү өйкөп келет. Себеби Кыргыз Республикасы Кытай мамлекетинин алдындагы карызы $1,5 миллиард жакын. Өзүңүздөр баамдап көрсөңүздөр, күндөн күнгө күн санап төлөө мөөнөтү кыскарып келет. Эртеңки соң айрым бир карамүртөз адамдардын айынан аттиң деп берекелүү бейиштей жерибизден айрылып калабызбы деген коркунуч жүрөгүбүздү, ой санаабызды өйкөп келет. Ошого байланыштуу сизден суранарыбыз, мамлекеттик казынага тышкы карызды төлөөгө жардам боло тургандай атайын депозиттик эсеп ачып, өз көзөмөлүңүзгө алып, кыргыз элинин, кыргыз жеринин келечек муундун тагдырына кайдыгер карабаган өз салымын кошом деген мамлекет бизге эмне кылды дебей, биз мамлекетке эмне кылып жардам бере алабыз деп акчалай жардам берүүчү атуулдардын салымын чогултууга атайын эсептик депозит ачып, өз көзөмөлүңүзгө алып, онлайн мониторинг жүргүзүүнү мүмкүн боло тургандай кылып бизге жардам бересиз деген терең ишеничтебиз. Урматтуу мекендештер, ушундай патриот жигиттердин көтөргөн демилгесин баардыгыбыз бир добуштан чогуу колдойлу. Мамлекетибиз чачылып кетпесин, биз да урпактарга өзүбүздүн кийинки муундарыбызга жерибизди аман эсен өткөзүп бере тургандай болойлу.